өстүрүп аткан, мөмөлөрүн терип аткан процесстер тартылган. Эми болсо ошо жыл жыйынтыгы деп туруп, азыр ошол кандай плюс минустар болду, ошол боюнча Дыйканчылыкка эмне болуп келип калды, кичине тарых бетине кайрылсак. мисалы үчүн мен ал жакта жүргөндө мындай жиби жок байлангансып эле өсүү жок да, карьерный рост болушу мүмкүн, бирок сен өзүңүн ичиңде дагы бир башка ойлор бар да. Именно ушул малина, клубника, карагат, дагы башка мөмөлөрдөн варенье жасап, ежа малинаны өстүрүп, ошодон жакшы пайда таап атканды көрөт да киши. Келет да мага айтат: ежа малина деген мен 1 гектар же 2 гектар же 10 гектар деген кишилер келет да. 1 гектар болсо деле мен бул жерде жүрөм, 3 гектар болсо деле жүрөм. Андан көрө кылайын деп туруп мына ура баштадым да. Андай кишилер көп экен чындыгында. Жерлери бар, возможности бар, өздөрү коркуп билбей жүрөт да баягы. Өз башы менен жон тери менен өткөзүп, күйүп отуруп, бир нече жыл арты кетирип отуруп, кээ бир дыйкандар келди ошого. Анан кышкысын ошончо бизнести баштап алып, өзүмдү бизнесмен сезгеним менен, бирок чөнтөгүмдө эч нерсе жок, айла жок, Москвага жөнөп кеттим. Иштеген жалдап келесиң го, ошол кишилерге акча жок деп коебуз. Алып келип бир жумушту кылдырганга. Фуранын 50% клубника толот, 30 же 40% малина, анан 10 же 20% ежа малина болот. Мекендештер, саламатсыздарбы? Биздин AgriLife KG YouTube каналда бүгүн дагы бир өзгөчө чыгарылыш десем жарашат. Азыркы убакытта мындай мода болуп, тренд болуп аткан учур. Биздики эми AgriLife KG YouTube каналы болгондон кийин биз дайыма тала поляларга выезд кылабыз, ошол жерден съемкаларыбызды кылабыз да. Анан эми азыр кыш мезгилинде да карата ушундай бир жылуу жумшак жерди тандап, анан кийин биздин көрүүчүлөрдүн көп суранычы боюнча ушу дыйкандарды тартып келесиңер, жыйынтык боюнча да бир кеп кылып кетпейсиңерби деген суранычтарды да бир аткарып атабыз бир чети. Ошондуктан урматтуу көрүүчү, биздин ушундай форматка кызыгып, бир кунт коюп, аягына чейин көрүп, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди жазып кеттиңиздер, дароо эле айтып кетейин ошолорду. Ассаламу алейкум, Аяз байке, сизге рахмат ушул жерге чакырып, ушул жерде конок болуп отурганыбызга ыраазыбыз. Кудайга да шүгүр миң мертебе. Анан ушул AgriLife телеканал жок, YouTube каналынын эски жана жаңы көрүүчүлөрү, саламатсыңарбы? Мен мурда дагы бул Аяз байке тартып кеткен мөмө чарбамды өстүрүп аткан, мөмөлөрүн терип аткан процесстер тартылган. Эми болсо ошо жыл жыйынтыгы деп туруп, азыр ошол кандай плюс минустар болду, ошол боюнча сөз кылайын деп сүйлөштүк. Аты жөнүңдү айтылбай калды. Менин атым Бакытбек Жусуев, дыйкан статусуна конгонума 3 жылдын жүзү болуп отурат. Ошо мөмө чарба, основной клубника, малина, ежа малина культураларын өстүрүп келем. Ооба, биздин көрүүчүлөр бар, дайыма көрүп келе тургандар. Быйыл биз былтыр десек болот, 25-жылы 2 жолу тарттык. Гүлдөгөн учурда ежевиканы аябай басым жасап тарттык. Жалпы малинада, клубникада өстүрүп келесиң, Ошондуктан азыр биз подкастты баштаардын алдында мен дегенде баарына кызык да. Полядан биз көп нерсени сүйлөшпөйбүз да. Жеңил формат болуп атат. Негизи мурун кандай иш менен алек болчусуң? Анан кийин бүгүнкү күнү дыйканчылыкка эмне болуп келип калдың? Кичине тарых бетине кайрылсак. Сурооңуз түшүнүктүү. Негизи ушул суроону мага көп беришет да адамдарчы. Сен мындай диплом алган агрономсуңбу? Бул ишти кантип алып барып атасың? Кантип өстүрдүң? Ким сага жардам берет депчи. Негизи буга чейин мен башка тармактарда иштеп жүрдүм. Анан мамлекеттик кызматта дагы иштегенге жетиштим. Ал жакта 3 жылда иштедим. Анан дыйканчылык тарапка келип калганымдын бирден бир себеби, буга чейин ата-энем жанагындай переработка деп коет го, варенье кайра иштетүү жаатында иштешчү эле. Именно ушул малина, клубника, карагат, дагы башка мөмөлөрдөн варенье жасап, анан Казакстан, Россияларга кетиришчү эле да. Анан баягы үйдөгү ата-энең иштеген ишке өзүң да аралашасың да. Аралашып жүрдүм. Кийин өзүм баягы диплом алгандан кийин өзүмдүн баягы специальность менен иштеп көрөйүн. Бекер диплом алдымбы деген ойдо мамлекеттик кызматка кирдим. Ал жакта иштеп бир 3 жыл жүргөндө мындай түшүнүк келди да.
меники эмес депчи. Бул эч кандай мамлекеттик кызматты жамандаш эмес. Болгону ар бир адамдын өзүнүн ичинде бир сезими болот да. Кандайдыр бир амбициясы болот. Мисалы үчүн мен ал жакта жүргөндө мындай жиби жок байлангансып эле өсүү жок да. Карьерный рост болушу мүмкүн, бирок сен өзүң ичиңде дагы бир башка ойлор бар да. Ошол себептен тынч эле жакшы мамлекеттик кызматтан кеттим. Кеткенден кийин не иш кылыш керек? Өзүң текшеришиң керек да. Анан өзүң баягы ата энең түптөп койгон нерсени алып кетиш мен үчүн мындай кызыксыз эле да. Мен өзүм бир нерсени баштайын, ошонун аягына чыгарайын да результат көрсөтөйүн деген ой болду. Текшерүү да болду десем туура болот. Анан мамлекеттик кызматтан чыккандан кийин бир убакыт болуп калып, курстар болот го жанагы 1 жумалык, 1 айлык. Именно мен окуган курс 1 жумалык эле. Тепличный бизнес боюнча кирип калдым да. Ал жерде окуп, анан азыркы мен түптөгөн жеримдин жанында теплицалар бар эле, азыр деле бар. Анан практикага ошол жерге алып барды да. Алып барып, кышында ушу январь айында болчу, бадыраң помидорлор өсүп турганын теплицанын ичине киргенде көрүп, мен аң сезимим мындайынан айланган да. Ушундай болуп турбайбы депчи. Өмүрүмдө биринчи жолу теплицага кирдим. Жанагылар өсүп турат, эшик суук, -30 беле ошондой аябай суук болуп аткан. Анан кызыгып, мен ушул нерсеге киришишим керек экен деген сезим пайда болгон. Андан кийин бир аз акча чогултуп, нары бери болуп жүрдүк да. 2 жылдан кийин Кудайымдын буйругу экен, ошол мен көргөн теплицанын жанынан 3 гектар жер сатып алдым. Анан ошол менен баягы дыйканчылык иш процесси башталды да. Ошо мындайча айтканда үлгү алып, илхом алып, ошо айтканда вдохновение алган ошо теплица болуптур да. Ошо теплица болду, ооба. Кайсы жылдары болуп калат ошол эгер айласак? Мен ошондо 2023 жеримди сатып алган болсом, 2021 болуп калат окшойт. 2021 жылы теплицаны көрүп аткан болчу, андан кийин ошол эле жылы жер алдым. Жок, андан кийин 2 жылдан кийин алдым. Себеби ал жер деле арзан акчага алынган жок. Бир аз баягы ой көрдүм да. Жанагы жерге канча акча кетет экенин сурап полностью билгенден кийин мага акча керек экен. Бирок теплицаны кылгандан мурда мага жер керек экен. Жерди алайын десең, меники шаардын чыгып бериш жеринде да. Ал жерде жерлер кымбат. Анан акча чогултуп жүрүп, анан жанагы жерди алдык үй бүлөбүз менен. Анан кийин ушул ишке кириштик. Азырынча эми теплицага мүмкүнчүлүгүбүз жок, бирок открытый грунт деп коет. Ачык ушу грунт менен баштап атабыз. Келечекте теплицаны да Кудайым буйруса кылайын деген ниетибиз бар. Теплицаны көрүп, илхом алып, баштам деп чечтиң. Эң алгачкы кадамдарың кандай болду? Анан кийин эми анализ деп коет го. Анализди кандай негизде жүргүзүп туруп, анан кандай культурадан башталды? Мен кызыгуум теплицадан башталганы менен баягы эсептейсиң да. Теплица кылгым келди негизи. Опыт жок. Анан биринчиден опыт жок, экинчиден теплица деген оңой акчага турбайт да. Анан открытый грунттан баштайын дедим. Открытый грунт болгондо эми кадимкидей талаага бирдемке эгип, өстүрүп, ошодон пайда табышым керек да. Анан ойлондум, эмне тиксем. Ар кандай ойлор келди дагы. Анан ошол жылдары как раз клубника, малиналар тренд болот эле да. Аябай биздин баягы байкелерибиз, анча-мынча элге таанылып калган кишилер клубниканы ошончадан сатып атат, малина мынча болуп атат деген периодко мен попал болуп калдым да. Анан эсептеп көрсөм, чындыгында эле жакшы кирешелүү тармак да. Анан эли кылып атат, мен деле кылып көрбөйүнбү дедим дагы, башталып кетти да ошол нерсе. Кайсы өсүмдүк биринчи? Бысмылла дегенде эле 3 гектарга примерно 30 соток клубника тиктик, 65-70 сотоктай ежа малина, калганы полностью малина болду. 2 гектарга жакын малина. 3 гектар жерди 3 культура отурду. Мындай жалпы эле айта берели. Ошондо эмненин негизинде болуп атат? Ошол колпунай, ежевика, кээ бирлер бир эле культураны тандайт го. Дегенде мисалы үчүн мен лимонду өстүрөйүнчү деп 3кө чачырабай. Ооба, мына акыркы учурларда мага көп кишилер келип атат да, өстүрүп аткан нерселеримди көрөт дагы, анан баягы адамга эмне түрткү болот, ошол жака кызыгуу көп болуп кетет да. Мисалы үчүн ежа малинаны өстүрүп, ошодон жакшы пайда табып атканды көрөт да киши. Келет да мага айтат: "Ежа малина деген мен 1 гектар же 2 гектар же 10 гектар" деген кишилер келет да. Полностью ежа малина дегенде мен айтам, орустарда жанагындай сөз бар го.
бардык жумурткаларды бир корзинага салба депчи. Бул нерсени мен айтып атканымдын себеби, бир жылы клубниканын баасы жакшы болгон болсо, бир жылы малинаныкы жакшы болот. Клубниканыкы болбой калат, мисалы үчүн. Бир жылы ежа малинаныкы болот. Ошондой да. Бул погодный условияга дагы жараша. Мисалы үчүн азыр элдер айтып атышат да, ежа малина аябай көп болуп кетти, баасы түшүп кетет, эч ким албайт депчи. Аны бир Кудай билет да, кандай болорун. Себеби дегенде мындай дагы болот. Погодный условия. Аз бардыгы агроспан менен жапкан. Эртең жаз келет да, жаз келгенде тигини ачышың керек агроспанды. Себеби бүчүрлөр аябай көп чыгат дагы. Мындай уже ачылыш керек да. Аны ачып койдуң. Ачып койгондон кийин жанагындай акыркы суук жүрөт го. Ошол моментке попал болуп калган болсо, сен жаппай калсаң кайта, жанагың үшүк алып кетти. А үшүк алып кеткенде деген түшүм уже аз болуп калат. Анан баасы асмандын башы болот. Ошол жылы ежа малина менен иштегендер мындайча айтканда куш кармайт да. Ошондой болот. Ошол себептен билбейсиң да, кээде 20 соток клубникадан жакшыраак пайда табасың, чем 1 гектар малинага салыштырмалуу. Ошондой жерлер бар. Ошон үчүн мен 3 культураны ошол оюм менен анан тиккенмин да. Болгону эмнеге клубника аз дей турган болсоңор, клубниканын иши чындыгында кыйын. Ага деген адам күч керек да. Бардык эле баягы дыйкандар меме макул болот болуш керек. Эң эле оңой малина. Ежа малинанын да бир аз мээнети бар, а клубниканыкы жакшы эле бар да. Ошондой очередь менен эсептегенде биринчи орунга кулпунай коюлат экен. По сложности деп коет го. Эң оор өсүмдүк, кыйынчылыгы көп, каражатта салуусу көп болуш керек э. Кулпунай. Андан кийин ежа малина, андан кийин малина. Эң оңой малина деп эсептелет экен э. Эми тандадың, ушул өстүрүп аткан процесс кандай кирди? Ушул көчөт алып, мындай жаңы баштагандар аябай кызык болот да ушул нерсечи. Жаңы баштадың, сен ушул элдиң азыр мисалы үчүн Англияда иштеген бир бала же чет мамлекетте иштеген бала биздин Кыргызстанда жайгашкан өзүнө чечим кабыл алат да, айтат: мен мынакей жерим бар, мына мен малина ежевика отургузам. Эмнеден баштайт деп ойлонот да. Биринчи кадамдар дейсиң. Биринчи кадамдар как совет катары и как өзүңдүн опытың катары. Баягы элдин баары, элдин ой жүгүртүүсү кандай экенин билбейм, бирок меники башкача болгон да. Үйдөгүлөр дагы бир аз баягындай разногласия деп коет го, түшүнбөстүктөр болду да. Себеби мен жерди алдым, анан өмүрү дыйканчылыкка жолобогон, билбеген, аралашпаган киши катары мен биринчи очередте өзүмө удобство жасадым. Суу чыгардым, свет киргиздим, өзүм жашап иштей турган условияны түздүм. Себеби мен билдим да, дыйканчылык бул оңой иш эмес. Эртең жаан жайт башка болот. Кыскасы мындай жашай турган жериң болуш керек. Жанында үйүң болбогондон кийин. Анан акчамдын основной баягы демесин ошол жака киргизип туруп, анан клубникага жетти. 30 соток эми аз эле да. Андан кийин ежа малинага акчам деле калбай калды да. Айткандай тегерек четин тостум, мал кирип депселебесин, жанагындай башка дагы немелер бар да, элдер жулуп кетет же башка болот. Ошол себептен эң биринчи удобствону карадым. Анан дагы келечекте ушундай иш кылам деген кишилер дагы ошо кыйналып калбаш үчүн условияны караш керек. Сөзсүз түрдө. Шартын түзүп алыш керек. Себеби эми ысык суукта иштейсиң, бул оңой иш эмес да. Колдон келишинче жанагындай кондиционерлерди коюп дегендей. Ошого аракет кылып койсоңор, жайында эми иш менен, бирок адамга мындай эс алуу да керек да. Эс алуу болбосо сен ишти алып бара албайсың. Тура эле кадам жасаган экенмин. Болгону акчам жетпей калды да. Көчөттөргө акча жетпей калып, мурунку чыгарылыштарда да айттым эле, Кубанаба деген белгилүү биздин бир дыйкан байкебиз бар. Ошол байкеге Кудай жолуктуруп коюптур. Ошол киши мага көчөттөрдү убагында карызга берип турду да. Тигип ал депчи. Негизи атам айтты: 3 гектар жериң бар. 1 гектарын өздөштүр, 2 гектарына дагы башка бир бедеби же арпабы бир балекет тигип тур. Үйрөн, анан кийин кыла берсең болот депчи. А мен баягы 1 гектар болсо деле мен бул жерде жүрөм, 3 гектар болсо деле жүрөм. Андан көрө кылайын деп туруп наура баштадым да. Бул жерде плюсу да, минусу да бар да. Плюсун айта турган болсом, кыйналып жүрүп болсо деле жана өстү, киреше болду. Кыйынчылык боло турган болсо, бардыгына жетише албайсың. Физически жетише албайсың. Себеби акчаң запас, чөнтөктө акча болгон болсо, болот, кишилерди жалдап алып келип, иштетип кыла бересиң.
А менде ошого дагы мүмкүнчүлүк жок эле да. Мен тайкелериме дагы чоң рахмат, үй бүлөмө чоң рахмат, мени колдоп, коштоп, жанымда жүрүштү да. Ошо оор иштерде дагы мен ушу келинчегим, карындашым, апам, кыскасы бардыгы кол кармаш кылып жүрүштү. Тайкелериме да чоң рахмат. Ошондо 3 гектар жерди айтып коюшат го, мен биринчи бир 100 көчөт отургузуп көрөйүн, 5 соток, 10 соток отургузуп көрөйүн деп тобокелдикке барбай эле ушундай кадамдарды кылышат го. Көбүнчө адам ушинтип эмет экен. Сеники бир чети тобокелдикте болуптур, бир чети эң башкысы жана плюс минустар. Мен плюста бир кошуп кетейин. Биякта деген убакыт жоготуп болуп атат да. Ооба. Азыр эң болуу убакыт болуп атат да. Анан мурун деп коелу, бир канча 10 жыл мурун алсак, дароо көп нерсени башташ коркунуч сезимдер туура эле болчу да. Азыр барган сайын баягы маалымат дагы көп болуп атпайбы? Туурабы? Маалыматтар көп. Анан дароо эле тобокелдикке барып туруп күйүп кетсе бир нече жылга артка кетет. Анан дыйканчылыкка дагы жолобой калышы мүмкүн да, ошончолук көңүл калып калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай мен айтып кетет элем, кээ бир дыйкандарга азыркы убакытта маалымат деген бар. Изденем десеңер, бат терезанын ичинде көп маалымат топтоп койсо болот. Мурун андай мүмкүнчүлүк жок болчу. Өз башы менен, жон тери менен өткөзүп, күйүп отуруп, бир нече жыл артка кетирип отуруп, кээ бир дыйкандар келди ушуга. Бирок азыркы заманда кичине мындай тезирээк кылып койсо болот. Курс дегендер бар, туурабы? Сабактар болуп атат, интенсив курстар бар, интернет бар, Google бар, ChatGPT бар. Көп нерсе бар да. Ошондуктан убакытты аз бир чети коротпогонду мен сунуштайм да. Ошо азыр как раз үлгү болуп атат. Бир чети ата энеси совет бериптир. Убакыт главное күйүп кетпе, бирок убактың кете берсин дегендей эле болуп калыптыр да. Бирок сен ошо убакытты ойлоп турсуң да. Эми эң биринчи дароо эле кандай кыйынчылыктар болду? Мына көчөт отургуздуң, көчөт тандап атканда балким же отургузуп атканда бир кыйынчылыктар болдубу? Ошол кыйынчылыктар эми ар бир иште болот го. Ооба, туура айтасыз. Эми баягы биз адам баласы келечек менен көбүнчө жашайбыз да. Учур чакты унутуп калып, келечек менен эле байып, кыйын боло беребиз го. Анан чынын айтсам менде деле ошондой неме болду. Баягы орусча айтканда ожидание и реальность деген болот го. Элдер айтып атышты да. Клубниканы тиксең, 1 килосуны 500 сомдон сатсаң, ушунча жерден ушунча алсаң дегенде эсептеп, ушунча миллион тапсам депчи, мейли кыскартып коеюн деп ошону жарымын эсептепчи, ошондо деле сонун экен дедик, бирок иш жүзүнүн алдындай болгон жок да. Жана көчөттөрдү алып келип тиктим, ошол эле малиналардан мурунку чыгарышта да айткам, 100% көчөттөн 70% көктөбөй калган, 30% эле болду. Бул биринчи минус болуп атабы? Экинчи минусу ошол жылы жаан чачын аябай жакшы болду. Бул жерде плюс минусу дагы бар да. Мисалы үчүн жаан чачын ушу майга чейин тынбай жаап турду. Мага мындайча айтканда сууну бериш кереги деле жок болуп турду да. Жер аябай ным. Анан жана өспөгөн нерселер да өсүп кетчүдөй погода болуп турду дагы. Жана 30% өстү. Бирок ошол жылы мөмө жемиш деген алма салма бардык нерсе арзан болду. Меники ошондо көчөтүм көктөбөй калды, экинчиден баа болбой калды. Анан биз баягы иштеп, бул жакта карызың турат. Кыскасы кыйын эле болду биринчи жылычы. Анан эң биринчи кыйынчылык болуп, эми үйдөгүлөрүң айтпайт да. Бирок баягы өзүң буга чейин мен мындай кылганда, мындай болгондо мындай болуп кетем деген сөздөр болгон да. Анан ошол жерден бир аз баягы тилиң тиштеп болбой калат экен да, көрсө жашоодо ар кандай нерсе болот экен деп. Анан ишенсеңиз, баягы иштеген жалдап келесиң го, ошол кишилерге акча жок деп коюңуз, алып келип бир жумушту кылдырганга. Айла жок, өзүм жүрдүм. Баягы келинчегим кээде постоянно эле жанымда жүрөт, бирок бала чака дагы бар, үй бүлө деген бар. Алар менен неме болуп калганда, 3 гектар жерде жалгыз жүрөсүң. Один в поле не воин деп коет го. Меники бирок наоборот болду, воин эле болуп жүрдүм да. Колго айрын кармаласын. Бирок ошондо дагы кулакта наушник бар, подкасттарды көрмөй, азыркы отурган подкасттарды көрүп, мотивация бар да. Мен кылам, Кудайга шүгүр, деним сак, баягы жеп иче турган нерсең бар. Вообще эле болбой калган жок. Болгону жанагы элесиңдеги миллиондор жок да. Анан бул да болсо бир Алланын сыноосу деген немеде.
Кудайым буйруса болот деген ниетим менен ишти кыла бердик. Кийинки жылдары Кудайга шүгүр сонун болду. Карыздарым бар эле, карыздарды жаптык. Эми мен өзүм да блог жүргүзөм. Ал жерде полностью процесстерди көрсөтүп турам. Мени билген, көргөн кишилер көрүп эле жүрүшөт. Ошол себептен кыйынчылык болот, ага даяр болгула жаңы баштап аткан кишилер. Ошондой совет бергим келет да. Мынакей, караңыздарчы. Ар бир жерде өзүнүн кыйынчылыгы болот дейт. Сенде да кыйынчылыктар болуп тур да. Отурган көчөттөр көктөбөй атса, баасы болбой атса, болду. Негизги эң чоң көйгөйлөр болуп туруп эле таштап коюшат го. Сен таштап атырсың да. Ооба, мен эми группаларда барсын, ошо дыйкандар мененчи, анан анча-мынчалар социальный сетке деле чыгарып атышты. Кана жанагы айтып аткан бааңар каякта, наркы берки, элдер алдайт деп эле негативке кеткендер да көп болду. Тип карайсың, кээде менде деле ой болуп атты да. Блокко дагы айтып аттым. Мен ушунча чоң сумманы киргиздим бул жака вложение. Кээде ой келип атты да. Мен мындай жакшы эле адаммынбы, мындай башка деле мүмкүнчүлүктөр бар да эми бизнести баштагангачы. Неге буну баштап алдым мен? Кичине мындай депчи ойлор келип атты. Таштап кетейин дейсиң, бирок артыңда үй бүлөң, бала чакаң турат. Сенде выбор, карыздарың турат. Сенде выбор жок. Мотивация. Анан только добивать этиш керек да. До конца деп коет го, ошо до конца ишти алып бара берели. Алла Таала улуксат, жардам берет, Кудайым буйруса деген ишенич менен эле кыла бердик. Жакшы, Кудайга шүгүр. Мынакей, ошол учурдун, ушул кыйынчылыктан кантип чыктың? Эгер мындай детально айтып кетсек, баа чыкпай калды. Көчөт көктөбөй калыптыр. Андан кийин эмне кылдың сен? Үчүнчүсү дароо эле жыйынтыгын алып чалдың да, жыйынтыгы жакшы болду деп койчу. Бирок мага эми кызык болот да. Ошол ортодо 1 жыл, 2 жыл өтүп атат да, туурабы? Кыйынчылык. Ооба. Ошонун ичинде ошол убакытта эмне кылып аттың? Кандай проблема чечип аттың ошол? Карыз ягынан сураш мүмкүн, туурабы? Эми билбейм, сен учурунда андай болду. Бир чети баягы келечекти эч ким билбейт да. Бул ушул бизнестин, агробизнестин келечеги барбы жокпу дегенде да ой жейт, туурабы? Ошондо эмне кылып аттың? Кандай иш менен алек болот? Сиз өтө туура мындай адамдын ичиндеги нерсени билгиңиз келип атат да, кантип чыктың деп. Негизи орустун сөзү бар го, выгорание депчи. Күйүт деп коебу, күйүп кетесиң да. Уже кандай иш кылсаң деле болбойт да. Болбой калды. Сезонуң бүттү, көчөттөрүң болбой калды. Анан үйдө отуруп эмне кыласың эми? Эмне иш кылам дедим дагы, анан сиз айткандай карыздар чала баштады. Эми кыйнап жанагындай кылган жок, мен кредитке жолобойм, Кудайга шүгүр. Туган урук, тайкелеримден алган немелер бар эле. Анан өзүңдүн ичиңде ответственность болот да. Кой, мен үй бүлөм турат мени карап. Тиги жакта туугандар турат карыздар менен сурап деп. Анан эл катары миграцияга кеттим. Жанагынча вложенияны кылып алып, эми ачык айтканда $100,000 тегерегинде вложение болгон. Себеби айтып атпаймынбы, биринчи эле мен өзүмдүн условиямды түздөп, жана жерге трансформатор койдурдум, капельный лента деген ал жерде толтура да, мындай билинбегени менен аябай чоң вложение бар эле. Анан кышкысын ошончо бизнести баштап алып, өзүңдү бизнесмен сезгениң менен, бирок чөнтөгүңдө эч нерсе жок, айла жок, Москвага жөнөп кеттим. Себеби ал жакта досторум бар. Жакшы, жакын досторум бар. Ал жакта такси кылып иштегени бар, башкасы бар. Анан алар менен сүйлөшүп отуруп, эмне болуп атат, кандай болуп атат десем, жакшы болуп атат как раз. Келип иштеп кетпейсиңби деп. Анан 3 ай убактым бар да, каникулго, дыйкандардыкычы, кышында. Анан үйдө отурбайын дедим да, Москвага барып, анан такси кылып жүрмөй. Такси кылып иштедим, Кудайга шүгүр, ошол жерден биринчиден акчасы да жакшы болду. Экинчиден эмоционально мындай эс алып келдим десем да туура болот да. Себеби сен иш кылып жүрөсүң, баягы машина айдап жүрөсүң. Бирок миң жанагы кылып аткан ишиңде да кайсыл жерин туура эмес кылдым. Дагы кандай кылыш керек эле? Жаңы идеяларды деме кылып, кулакка наушникти салып коесуң, баягы подкасттарды көп көрүп, баягы чоң кыйын кишилерди угупчу. Анан ошол жерден мындай эмоционально өзүңдү тарбиялап, мындай жалгыз кеттим да, жалгыз. Баягы Москва десе эле элдер ойлойт, мындай бир комнатага бир 5, 6, 10 кишиге чейин жашайт го. Катар. Жок, андай кылган жокмун. Негизи мен өзүм мындай границамды неме кылган кишимин да. Удобствома карайм да. Өзүм эле бир комнатага квартираны снимать этип алып, ошол жерде жалгыз кээде жатасың. Бирок чыгып алып иштегенде
максимум. Өзүм чарчап уйкум келип калганга чейин иштейм дагы. Анан келип квартирага только уктайм. Уйкум жакшы бышырып алып, анан чыгып кайта иштейм. Кыскасы акчасы да жакшы болду, эмоционально да эс алып келдим. Анан жазында келгенден кийин эле баягы ниетке жараша болот экен да ар бир нерсечи. Ошон үчүн айтат го, ниетиңди түздө депчи. Ниетим аябай жакшы эле келдим, көчөттөр сатылып атат. Кыскасы, Алла кааласачы, акчаны биз эшиктен күтө турган болсок, айнектен деле киргизип коет да. Ошондой келип атат. Сонун болду. Баа жакшы болуп берди кийинки жылычы. Ошондо таксиге барып иштеп, миграциядан жүрүп, ошо таксовать этип канча убакыт болот? 3 ай. Толук 3 ай дегенде, Кышкы период болот. ооба, ровно 3 ай деген күнү мен кайта билет менен чыгып кеттим да, мындай законду бузбай. Сонун болду да. Ошондо жазган мал келип, кайра ошо дыйканчылыгыңды улантып атасың. Ооба. Дыйканчылыгыңды улантып атасың, ошол малдан баштап иш оңолуп баштады, э? Ооба, келдим. Келгенде эми баягы дыйканчылык дароо эле башталган жок. Мен февралдын канчаларында келдим. Келип майда чүйдө жумуштарым бар эле. Ошолорду кылып, анан көчөттөр даяр боло баштады. Рекламаны кетирдик. Көчөттөн башталды да. Оңолуп баштады. Ошол жылдары эле клубникага өттүм. Көчөт саткандан кийин дагы клубникага өтүп кеттиң, э? Анткени клубниканы неме деп коет го, мисалы үчүн ошол ежевика, малиналар кийинирээк түшүм берет. Клубникадан бир ай, 2 айдын ичинде эле чарып өсүп атат акча. Ооба, мен бул ишти баштап атканда баягы анализди жакшы жүргүзгөнбү, азыр өзүмчө сүйүнөм да. Билбейм, но в то же время баягы ниетке жараша окшойт да бул жер дагычы. Меники биринчи клубникам бышат. Майда башталат дагы, июньда бүтөт. Июньда бүткөндө эле Пшехиба деген сортум бар. Ошол бышып баштайт. Малинанын. Ошол бышып баштаганда эле кошо жанагындай неме бар, ежа малина. Ошол башталат. Беркилер күтүп турат да, как будто күтүп турат. Анан булар менен алышып, уже бүтөйүн деп калганда башка сорттогу малиналарым башталат да. Ошол менен майдан баштап, негизи майда бышып баштаса, значит апрелде эле биз баягы дар дармегин берип, жумуш башталат негизи апрелде. Именно терүү процесси ушу майда башталат дагы, ошол менен ноябрга чейин улана берет да. Биринин артынан бири. Бул бүтөт, кийинкисине өтөсүн, ошентип шахматный порядок менен кете бересиң. Мен азыр суроолорду берейин, жанагы нөлдөн баштагандар болушу мүмкүн да. Же мамлекетте отуруп, же ошол эле Кыргызстанда нөлдөн баштаганда баягы приблизительно акча жактарын эсептейт да. Акча жактарын эсептегенде ошентип туура эгер распределение кылбаса, эң биринчи доходдор кайсы убакыттан баштап түшүп баштайт? Кулпунайдын бышкан учурунан баштап эле, ошо майдын канчасынан баштап бышып баштайт ошондо? Мен ушу 2025-жылы баягы блог жүргүзөм деп атпаймынбы, ошол себептен эсимде бар да, майдын 3-үндө терип баштагам. Именно немениги, клубниканы. Майдын 3-үндө уже ушундай сорттор бар да, жанагы. Бул европейский сорттор, в основном Италиядан келет. Азыркы Альбион, Альба деген элге таанылып калды го, чоң. Ошондой подпленка биз тигебиз, ошолор майда башталат. 1 ай толук июньга чейин берет, бергенден кийин бүтөт. КСД дегени бүтөт, НСД дегени ошол убакта токтойт да, бир аз эс алып туруп, анан кайта башталат. Ремонтантный да алар. Кайта башталганда кайсы убакытта кайра башталат? 1 ай, 15 күн деп коелу, 20 күн. Эс алып туруп кайта гүлдөп, аз-аздан болуп баштай берет. Кайта массасына кирет, кайта токтойт, кийин кайта берет, ошондой боло берет. Бирок мен КСДга эле токтолгом. Себеби мен ар жакта башка культураларым бар да. Клубника менен ошондой кылыш керек да негизи. Баягы айта кетейин, ишти баштап атканда өзүңө ылайыкташтырышың керек. Себеби чоң жерди алып алып, биздин түшүнүктө баарын кылам деп берет да кээ биркилерчи. Физически жетишпей каласың. Анан кээ биркилер баягы киши жалдайм, башка кылам дейт. Сен өзүң контролдо болсоң, мындай жетише албай каласың, ээ боло албай каласың деп коет го. Ошон үчүн жаңы баштап аткандарга совет, аз жерден баштагыла, көзүңөр жеткен болсо анан көбөйтүп кете бергиле. Бир клубниканын түшүгүнө чыдаган киши малина ежевиканы өздөштүрүп кетет батыл, э? Ооба. Ошондой жакшы болот, э? Ооба. 25-жыл өттү. Жаңы жыл өттү, уже кыш мезгили. Бизде дыйкандар, катталуучулар бар да. Сурашат да. Буга чейин дагы бир нече кармандар тарткам да. Эми ал себептен себеп боло туруп, ден соолукка байланыштуу көп чыгарыштар токтоп калды. Кудайга шүгүр, мына азыр сенин жыйынтыгыңды айта алсак болот, э?
2025'tin бир жалпы жыйынтыгын чыгарып койсуңбу? Кандай болду? Кандай кыйынчылыктар болду? Кандай плюстар болду, минустар болду? 25 жылы мен үчүн өтө ийгиликтүү жылдардан болду. Бул жылы жанагы жаан жаабай койду го. Жай менен жаабай койду да. Бир жааган күнү болду окшойт, бир аз шамал менен өтүп кетти ал делечи. Анан мөмөлөрдүн баасы сонун болуп берди. Бүт толук. Клубникасы деле, ежа малина, малина бардыгы эле. Болгону жанагы масса деп коет го, аябай көп бышкан учурда түшөт бардыгы эле культураныкы. Бирок общий алып санаганда баасы жакшы болду. Анан мен өзүм дагы баягы блог жүргүзгөнүмдүн пайдасы да бул. Рабочий силадан да кыйналган жокмун. Кыскасы жакшы болду. Кыйынчылык болдубу дегениңизге, эми кыйынчылык баягы рабочий процесстерде болуп турат, эми оңой эмес да бул жумушту алып барыш. 40 градус ысып атса сен жана күнүнүн астында иштеп жүрөсүң. Анан ал жагын мен кыйынчылык эле деп эсептебейм. Экономический жактан алып карасак ийгиликтүү болду мен үчүн. Көп сураган суроо. Нөлдөн баштап аткан киши болобу, иштеп аткан киши болобу? Сбыт маселесин сурайт да. Сатуу жолу. Биз өстүрөбүз, муну өстүрөбүз, тигини өстүрөбүз. Жада калса холодильниктер алып сактайбыз, а бирок кимге сатабыз? Ошол жолдон ойлонуп бербейсиңерби дейт да. Мен азыр рыночный заманда эч ким сатуу жолун коюп бербейт. Ар бир адам өзүнүн чармачылыгына жараша, изденгенине жараша, связьдарына жараша десек де боло берет. Сеники кандай болду? Ошо сбыт маселесинин эң маанилүүсү ошо окшойт дейм да. Ушуну айтып кетиш керек, кээ бир адамдар бар да, баягы негативти мээсине толтуруп алганбы жагандай. Сбытты чечпейсиңер деп эле мындай бирөөгө догурнуп элечи, сага эч ким чечип берип мындай карыз эмес да. Аны сен үчүн эч ким кылып бербейт. Дыйкандын проблемасы ушул. Биринчиси жана өсүмдүктү жакшы өстүрүп алыш, экинчиден ошону жакшы сатып алыш. Ошол экөөнү тең сен өзүңдүн мойнуңа аласың. Сени эч ким кыйнаган эмес, бул жерге алып келип дыйкан бол деген эмес. Анан сатып берем деп да бирөө сага айткан эмес. Бул мага деле ошондой кыйынчылыктар келет, бирок эми ошону чечишиң керек да. Чечпесең анда жүрө бербейт белең бирөөнүн алдында, кол алдында иштеп деген сөз да. Атайын ошол нерсени билип, сезип туруп келдим бул жумушка. Чындап эле сиз айткандай өстүрүп алышты жакшы үйрөнүп алсаң, дагы бир жери бар. Өсүп турган нерсе жерде калбайт да. Элчилик ала берет. Болгону аракет керек. Анан коммуникация деп коет го. Элдер менен сүйлөшө билип, азыр жакшы жанагындай байкелерибиз бар. Эми баягы экспорт жолунда иштегенчи, алар дыйканчылык кылбайт, жалаң биздин мамлекеттин өндүрүлгөн өсүмдүктөрүн сыртка алып чыгып сатып келишет. Заводдор курула баштады, переработка кылган жерлер бар. Кыскасы бул тармак жакшы эле, жаман эмес. Кээ бир кичтарлар да болушу мүмкүн, эми кыйын ары бери деп эле негатив менен басып жүрөт да. Биздики Кудайга шүгүр эле болуп атат го. Биздики болгону сиздики деле болот. Мен ушу элге кайрылып кетет элем. Эгерде желание баягы болот го ушундай каалооч, каалоо боло турган болсо башташ керек. Элди угуп отурсаң, любой эле тармак кыйын. Дордойго барып иште, ал жактын эле кыйынчылыгы бар. Ошону чече билсең, анан жакшы жашоо келет да. Мен ойлойм жана негатив сен шартың болуп калат ушундай. Көктөбөй көчөттө жанагындай баасы чыкпай калган кезде, ошол кезде эле сен ошол жылдарды эле сен деле таштап туруп, сен деле негативчик болуп калганга деле шарттар болчу экен да, туурабы? Конечно. Бирок негативге жакын болбой, изденип, жада калса чет мамлекетке барып, иштеп келип, оңдоп кетипсиң, э? Бакыт, биз деген буга чейин деле сүйлөшкөнбүз. Подкастты тартардын алдында дагы бир кеп кылып калдык. Дыйкандарга жакшы жаңылыктар бар экен. Ооба. Өзүң бир нече тажрыйба чогулткандан кийин эл менен бөлүшөм деген бир ниетиң бар экен. Ошол боюнча бизге айтып кетпейсиңби? Мен баягы ишти кылганда элдер результатын көрүп атты да, буга чейин да айтып аттым го, блог жүргүзөм депчи. Ар бир кылып аткан ишимди элге көрсөтүп, мына кыйынчылыктарды да көрсөтөм, плюстарын да көрсөтөм. Анан ошонткенде элдер көрүп, билип келеткен дагы, анан баягы жерди көрүп алып, адамдын көзүнөн билесиң да. Сен мен каалап аткан нерсени кылып атасың. Мен
чын жүрөгүмдөн ушул нерсени кылгым келет депчи. Госслужбада иштегени бар, бизнесмени бар. Анан дагы жакшы жанагы чет мамлекетте иштеп жүргөн, WhatsApp'тан чалышат. Америкадан чалгандар болду, Япониядан, Кореяда жүргөн балдар. Анан жанагы Европада иштеп келип атышпайбы? Ошондой эле өздөрү да келип атышты, жазып атышты, чалып атышты. Кыскасы суроо мындай да, сен кылып аткан нерсени мен кылгым келет, ушул жумушту баштагым келет. Неден баштасам болот деген суроолор көп да. Анан баягы биз адам иш менен жүрөсүн, убактың болот, кээде болбой калат. Мен адамдын шагын сындырбай болушунча жооп бергенге аракет кылам. Жумуш болуп аткан процесс баягы билесизби, сиз менен тартып кеткенде канча киши келип атты. Келип сурап, көчөт, башка кылат. Анан убактым болгондо жооп берем, бирок ар дайым эле боло бербейт да. Анан арасында кээ бирки адамдар болду. Байке же иним, ушул сен кылып аткан ишти төкпөй чачпай бир курс кылбайсыңбы? Болсо мен барып катышат элем депчи. Анан мен айттым да, макул, бирок азыр эмес, ушу кышкы убакытта бош болуп калган учурда кылалы. Дедим дагы, мына жакында жарыяладым. 2 жумадан кийин курс болот. Ал курста 1 күндүк курс полностью мен басып өткөн жолду айтып берип, практикующий жанагындай агрономдор чакырып, себеби дыйкандар келип туруп эле жанагы удобрение деп коет. Азык заттардан такалып калабыз да. Эмнени бериш керек? Кайсыл действительно иштейт, кайсыл жөн эле ишти мындай бизнес катары эле сатып атышат. Ошол нерселерди билиш өтө мындай немаловажный нерсе да. Себеби сен деген ошол берип аткан дары дармектен кийинки каражатың неме болот да, мындай зависимый, бири-бирине байланыш. Анан кандай көчөт алыш керек? Сорт тандаш керек. Сортту тандаш керек. Жана айтып атпаймынбы? Ар бир убактысы менен кетпей турган болсо, бир эле маалда малинаң да абышып, клубникаң дагы баардык нерсе бир болуп калганда, сен уже билбей каласың эмне кылышыңдычы. Вроде оңой эле сезилет, но базовый ошондой нерселерди билип алыш керек да. Элементарно полив деп коет. Азыр деген суу азайып баратат. Капельный лентаны, эми ойлойт да, мындай эле бир шлангин тартып туруп эле капельный лентаны тартып. Жок, анын да өзүнчө бир немелери бар да, мындай билип ала турган жерлеричи. Ошол баардыгын камтып туруп 1 күндүк агрокурс кылайын деп атам. Эгерде жаңы ушул тармакка келип иш алып барат элем, баягы үйрөнөт элем деген кишилер болсо, ошол курска катталсаңар болот. Анан азыр билесиңер да, баардык эле жерге барып сурасаң, толук сен каалагандай жооп бере бербейт баардык элечи. Кээ биркилер деген жанагындай эми жаман айткым деле келбей атат, ич тарлык кылып коюшу мүмкүн, же болбосо секрет деп айтпай. А мен как она есть айтып берейин деп атам да. Мен деген буга 3 жыл убактымды кетирип атам да. Убакыт деген бул акчага да сатып ала албай турган нерсе. Ошол нерсени бир аз акчаны берип туруп ошол курска катышып, өзүңө пайдалуу маалыматты ала турган болсоң, жумушуң дагы да жеңилирээк болот деген нерсени элге жеткизейин деп атам да. Каалоочулар келип ошол жерден үйрөнүп кетсе болот. Эми мен баягы результатымды көрүп туруп, ошондой сурагандар болгон үчүн, спрос болгон үчүн мен кылып атам ошол нерсени. Элдин суроо талабына жараша иш кылып атасың. Өзүмдүн билим менен бөлүшүп. Мен ойлойм, жанагы ушул курстун ичине жанагы адамдар көп нерсени билбей калып, көп нерседен тышкары бир эле нерсени билбей калса, артка кетип калышы мүмкүн да, туурабы? Кыйналышы мүмкүн. Конечно, ошол банкрот болушу мүмкүн. Ошолорду алдын ала көрө алабы ошол курстардан? Курстан толук болбосо дагы хотя бы жарым соц. Ооба да, мисал үчүн баягы алганды билсең бергенди да бер деген сөз бар да. Сен пока бир нерсени бермей сайын сага келбейт да. Мындай билим болгон адам айтат го, жана караңгыда шам менен жүргөн кишиге барабар депчи. Билим бул билимге вложение кылыш керек да. Менин оюм ошондой. Бир аз вложение кыл, эртеңки күнүң жеңилирээк болот. Ошол нерсени билишибиз керек. Кээде мен баягы билбей калып агрономдорду чакырып келем да. Практика жүзүндө жакшы иштеп жүргөн кишилерди сураштырып билип, анан ошолорду алып келгенде, алар мага как положено эле айтат. Өзүбүздүн эле кыргыз байкелер. Мен ушул сага совет бериш үчүн канча жылдап мен окугам. Убактымды, каражатымды кетиргем. Мен азыр сага ушул услуганы көрсөтүш үчүн ушунча акча сурайм дейт да. Мага түшүндүрүп айтат. Ал деген билимдүү кишилер ушундай жол менен түшүндүрөт. Анан мен айтам, туура айтасыз. Мен азыр аз акчаны берип сизге
канча жылда чогулткан маалыматты сизден алып атам деп туруп ыраазы болуп туруп берем. Зато бул жакта кылып аткан ишим кандай результат болуп атат, сонун болуп атат да. Ооба. Вот ошол себептен айтам да, ошол нерсени мээбизге киргизишибиз керек. Мен, например, 3 жыл канча убакыт кетирип, мындайча айтканда, плюс минустарды көрүп атып анан жетишип атам да. Эми ошол билим менен бөлүшөйүн деп атам. Ооба. Негизи бекер убакыт жок деп койдук азыркы убакытта. Мен да бир өзүм бир кичинекей опытымды айтып кетейин. Эми видео тармакта жүрөбүз да. Жана бекер курс болуш керек, анан бекер деген нерселерге мен да жакын эмесмин да. Анткени деген убагында бир чоң продакшнда иштеп, ошол жакта бир башчы болуп анан адис жетишпейт да. Ошол эле жанагы монтаж кыла турган адистер жетишпейт. Анан мен өзүм объявление берем. Жалпы общий объем жетишпей атабыз, баягы той тупурлар болгондуктан монтаж кылыш керек кишилер керек да. Бирок адис чакырсаң же аябай чоң бааны сурайт, же компанияга туура келбеген бааларды, же убакыт адис жок да, ошол көйгөйлөр болгону. Анан мен айтам, өзүм окутам дейм да, бекер эле окутам, болгону силерден желание болуп, кийин бизде ошо бизге адис болуп иштеп калайын депчи. Ошентип отуруп көп эле киши келет. Бекер болуп окуганы менен бекерде баары бир мамиле начар болуп калат экен да. Мамиле кайсы жагынан начар? Мисалы үчүн келбей коюшат. Баркы жок да. Тиги баркы жок. Тигинин убактым болбой калды, тиякта тайкем той болуп калды, анан биякта проблема болуп чыкты, ден соолугум болуп калды, анан мен монтаждан көрсө көзүм ооруйт экен деп ошентип кийин бара. Бирок сен деген ошого убактыңды арнайсың. Как адис катары сен элге жардам берейин, мындай чогуу взаимовыгодный болсун деп үйрөтөйүн дейсиң дагы, келбей коюшат. Анткени бекер да. Акча төлөнгөн жок, эчтеке жоготпойт адам, мотивациясы жок. Анан кийин мага совет беришет, баягы акылман кишилер бар да, совет берет. Сен платный кылып кой дейт да. В целях не заработка дейт да, просто платный кылып көрчү, кичинекей символический баа кылып көр дейт. Символический баа кылып коем дагы, анын ичинен ошо көп кишинин арасынан тандалып келет. Желаниясы барлар чыныгы вложение кылгандан кийин сенден да сурайт экен. Өзү дагы ошого арнайт экен. Сага да жакшы, убактыңды баягы өзүңдү баягы бааланып, өзүңдү баягы адис катары деле бекер кыла берип бааланбай калат экенсиң да. Тигилер дагы өзүнүн убактын арнап келет экен да. Мен 1 сом төлөсөм деле мен ошол 1 сомдон чыгарып алышым керек депчи. Ооба. Ошол кайра сага да жакшы болуп атат. Анткени деген ал канчалык билим сенден алса, сен да өзүң сыймыктанасын. Мен билим берибин буга депчи. Кыскасы ушундай заманда жашап атабыз. Ошондуктан кандай болсо дагы билим болобу же бир товар болобу эч кандай бекери болбош керек деп ойлойм да. Эң туура. Туура. Ошондуктан эми баягы мен ойлойм курс деле кымбат эмес болуш керек. Кийин аны деген WhatsApp эме группаларга байланышып, сенден такташып, мен номерлерди бересиң. Instagram баракчаларыңды бүт бересиң да. Описанияга коем. Бакыт менен байланышыңыздар. Ушул курс боюнча толук маалымат берет. 2 жуманы ушул азыр чыгарабыз. Болжол менен февралдын бир орто чендеринде болот экен, бир күндүк курс. Ооба, бир күндүк. Бир күн дегенде бир кечке эртеден кечке болбойт да, бир 4-5 саат деп коелу. 4-5 саат убакыт болот. Азыр жайгашкан убактысы жок, числосу да белгиленет. Ооба. Бул жерге эми баягы кишинин санын билиш керек болуп атат. Ошого жараша бир жерди арендага алып, жакшы мындай. Анан мен оюмда мындай сонун пландар болуп атат. Ал жерге практика жүзүндө иштеп жүргөн агрономдорду чакырабыз, дагы коноктор болот. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сизди дагы ошол жерге чакырсамбы деп ниеттенип атам да. Убактыңыз болгон болсо, бир катышып бере турган болсоңуз, сиздин дагы көп билген нерселериңиз бар. Дыйкандар менен аралашып иштеп иш алып барып атпайсызбы? Ошол жерден сиз дагы конок болуп берсеңиз өтө сонун болот. Ошондо буга чейин да подкасттын алдында да сүйлөшкөнбүз. Бакыт менен мындай мага да бир убакыт бөлүнөт экен ошол курстан. Ошондо дагы Кудай буйрса мындай экран аркылуу эмес, YouTube аркылуу эмес, Бетме-бет. Жүз көрүшөбүз деп. Жүз көрүшүп калат экенбиз. Урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, кайра кайталап кетейин. Номерлер аркылуу Бакытка чалып, так группа создавать этесиңер, Ооба, группа создавать этип уже катталган кишилер болуп атат. Бул жерге эми көп кишилер жазды, бекер эле кылбайт белең, андай мындай дегендер да болуп атат. Сиз айткандай бекердин баркы болбой калат. Жок. Анан бул жерге реально жана келип үйрөнөт элем, ушул жерим бар, акчам бар, бирок билим жок. Жанымда бирөө мындай как наставник деген катары кылам деген кишилер үчүн болуп атат да. Чындыгында үйрөнөм. Ар бир сурооңор бар. 100 сурооңор болсо ошону жазып келсеңер, ошого
жоопту алып кетесиңер деген ойдо да булчу. суроо жооп болот ошол жерде. Суроо жооп болот кадимкидей. Биз өзүбүздүн жол жоболорубузду айтып беребиз, кандай күндөрдү көрдүк, эмне кылдык, агроном келет. Кыскасы толук кандуу, жакшы, пайдалуу курс болот. Нөлдөн баштаган болобу? Болот. Же бир опытный болобу? Же бир Келе ортодо берсин. жүргөн дыйкан болобу? Баарына тең пайдалуу маалымат бар. Бар, Кудай буйруса. Андан тышкары культурага. Кайсы культураларга токтолосуң? Только ошо 3 культурага да ежемика. Ооба, мен эми баягы өзүм иш алып барган демеде ягодный тармак, малина, клубника, ежа малина. Өзүм өстүрүп, практика жүзүндө билген нерсем менен бөлүшөм да. Анан ал жерде эми культура деген негизи көп го. Анын баардыгына аралашып жүрбөгөндүктөн өзүм кылып, мындайча айтканда, кыйратып койгон нерсем менен бөлүшөм деген оюм бар да. Кулпунай, ежевика, малина. Болду. Ушул 3 культурага токтолот ошол агро сабактарда, э? Андан мен азыр дайыма өзүм кармандарыма суроо берем да, как өзүм ошо курска барган киши катарычы. Мен спикер болуп калат экенмин, бирок дыйкан катары мен деле ежевика пландап атам, өстүрөм депчи. Жерим бар, мына нөлдөн баштайын деп атам. Мага эң токотер жери акчасы болот да. Канча акча салышым керек, канча коротушум керек. Ошол жерден айтып бересиңби, же аябай чоюлуп кетиш мүмкүнбү, же ошол агрокурстан биле алабызбы? Ооба, ошол именно ошол адамдарга арналганда, мисалы үчүн бир кишидин айтып коелу, жери бар да. 1 гектар жери бар. Ошол жерди билбей атат деп коелу. Неден баштасам? Анан мага чалышат, кээде жазышат. Анан айтам да, мындай эле айтып койгон нерсе өтпөйт. Анан чын дилиңден эсептеп, муну кылсаң мындай болот. Муну кылсаң мындай болот. Деп баягы мен билгенимди айтсам, өзү дагы ой жүгүртүп, анализдеп туруп, анан иш баштайт да. Мисалы үчүн көп суроо болот, менде $10,000 бар, эмнени баштап берсем депчи. Анан мен айтам, кээде жакшы ушинтип сүйлөшүп отуруп калган балдарга, байкелерге, мындай кылсаңыз ушундай болот депчи. Мен эми баягы аралашып билип калган үчүн. Бул жерге ошончо вложение кетет, бул жерде ушундай кайта пайдасын табасыз, анан ошону мындай кылсаңыз болот деген нерселер көп да. Ошол нерселерди курстан ала аласыз деп мен айтып атам да. Андай кишилер көп экен чындыгында. Жерлери бар, возможностьтери бар, өздөрү коркуп билбей жүрөт да баягы. Мотивация жок. Финансовый модель, мисалы үчүн цифраларды, мондай сандарды келтиргенден кийин бир көз ачылып кетет да. Мисалы үчүн мен муну отургузам, тигини бияка сатам деп мындай бир ойлонуп коюш, бул жаңылыштык болуп калат, жетпейт. Мындай сан менен жазганда, цифралар менен жазганда кантип жакшы ийгиликке жете турган бир жолдун бири. Ошол цифраларды келтиргенге мүмкүнчүлүк бар агрокурста. Бар. Мисалы үчүн ар бирөөнүкү индивидуальный го. Бирөөнүкү 1 гектар, бирөөнүкү 5 соток, бирөөнүкү 20 соток. Бирөө малина отурган дейт, бирөө клубника отурган дейт. Азыр мындай жалпы бир цифраларга токтолбой эле койгон да. Жакта суроо жок болгондо, мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул математика кызык болот да. Мага да кызык болот. 1 гектар ежевиканы баштаганда канча сом кетет, канча капельныйга кетет, көчөткө, жумушчуга жана башкасына. Ошонун баарын ошол жактан биле алат. Дагы эң баалуу нерселерден эмнени билет ошол агрокурстан? Эми баягы айтып атпайлыбы, эң эле баалуу бул жашоодо жакшылап ойлонуп көрө турган болсок, убакыт да. Убакыт деген эч нерсеге теңелгис нерсе да. Биздин өмүрүбүз өтүп атат. Анан ушул көбүнчө байкасаңыз, жана тренингтер болот. Бир менин угушум боюнча канча бир миллионго чейин турган курстар бар экен да. 1-2 күндүк. Вот ошондой жерлерге барып окуп, анан чоң жыйынтыктарга жетишкен адамдар бар да. Мына белгилүү эле Маргулан Сейсенбай деген кишилер бар го. Вроде билесиң, бардык нерсени билип, мындай жүргөн кишисиң, бирок иш жүзүндө кылбайсың да. Анан бир киши себепкер болуп туруп, анан деп туруп анан кыласың го, десең эле анан жыйынтыгы сонун чыгат да. Ошол себептен ошондой нерселер балким ошол жерден табасыз деген ой болуп атат да. Эң главный ушул убакыттан уттурбай, мен да баягы подписчиктерим айтып коет. Сен айтып ушундай неме кылганда жалпак тил менен түшүндүрөсүң депчи. Мен түшүнөм дейт да. Кээ биркилер эптеп эле бир неме кылат, сеники негедир түшүнүктүү деп ушу кишилер айтканда сүйүнүп калам. Бул мактаныш эмес, элдин сөзү болуп атат да. Ошол себептен
ошо курстан дагы жакшы элдерге пайдалуу нерсе бере аламбы деген ой болуп атат. Мен түшүнүгүм боюнча убакыт эң баалуу нерсе деп, курстан эмне баалуу нерсе алат дегенде убакыттан уттурбайт деген да. Ооба. Бир күн убакыт бөлөт, бирок не деген акча экономдойт. Ооба. Бул деле баягы важный нерсе, но бирок убакытка тең эсе болбойт. Акча тапса болот, бирок убакытты кайра артка кайтпасын. Ошол силерди убакыт артка кетип калбасын деп, эми баягы 100% эмес. Ар кандай адамга өзүчө. Кээ бирлер иштете алат, кээ бирлер эптей албайт, кээ бирлер сенден да ашып кетиши мүмкүн. Конечно. Ошондой учурлар болуп калат, бирок баягы арын ала эметпей эле коеюн, бирок ошол убакытты экономдойм деп туруп, бир күндүк курска катышып коюш керек. Ооба. Эң нерсе ошону айтайын деп атасың, э? Бакыт, эми биз курс боюнча кепти токтотолу. Телефон номерлерди калтырып коебуз. Кайрылып толук маалымат ала бересиздер. Азыр теманы өзгөртөлү, келечектеги максаттар боюнча сүйлөшөлү. Бир деңгээлге жеттиң, мынакей 3 гектарың жөнгө коюлуп, иштелип атат. Кандай калыпта иштейсиң, анан эмне кадамдарды кыласың быйыл? Быйыл эми бул баягы дыйканчылык айтып атпаймынбы? Прогнозду точно 100% бере албайт экенсиң да. Баягы базар чечет деп коет го, бааны базар чечет. Негизи бир жумушту баштадыңбы, альтернатива деп коет го, жанындагы башка нерсени да эске ала жүрүшүң керек да. Мисалы үчүн только эле мөмөнү сатып отуруш эмес. Мисалы үчүн баа болбой калат да. Баа болбой калса, значит переработка деген жагы бар. Ал жака эмнелер кетет, шоковый заморозкалар кетет. Ошол эле варенье же болбосо компотта бир бөлөкеттерди жасасаң, ал деген уже переработанный продукттар 2-3 эсе кымбатыраак жүрөт да. Ошол жагында эске алып жүрөм. Негизи мен баягы мурда производствода иш алып барганга билем да, ал жакты кылса болот, жөндөсө болот да. Болгону азыр мен баягы дыйканчылыкка убактымды арнап 3 жыл болсо да үйрөндүм да, кантип өстүрүштү, эмне кылышты. Эми келечектеги пландар ушундай бир балким чоң завод болбосо дагы цех катары кылып, ошол тармакты дагы бир аз өздөштүрөйүн деген оюм бар. Анан жанагындай азыр холодильниктер болуп атат. Ошол жагына дагы иш алып барабыз, Кудай буйруса. Ал эми бардык эле нерсе келип туруп эле финансыга такалат да. Ошол. Мен дагы катталуучумун, сен Инстаграмдан карайм, Ютубтан карайм, баракчалары бар. Анан варенье сатып аткан учурларын көрүп калам да. Ошол боюнча айтып бересиң. Азыр кандай болот ошо варенье деген переработанный нерсе го. Ошого спрос барбы, кандай болот ал? Чынын айтканда мурдагыга салыштырмалуу бир аз азыраак спрос. Себеби азыр элдер бардык эле көбүнчө свежий мындай заморозка деп коет го. Тоңдуруп туруп, анан ошону эле жей беришет да. А мурда болсо андай нерсе жок окшойт эле да. Биз ошо 5 минутка деп коет, кайнатылган вареньеларды сатчу элек. Биринчи негизи ал Кыргызстандын ичине арналган эме эмес эле, тармакчы. В основном Казакстан, Россия алып кетчү эле. Анан кийин ошол Инстаграм блогдор жүргүзүп баштаганда чыгарып көрдүк, көрсө Кыргызстандын ичинде деле ала бере турган адамдар бар экен. Ал адамдардын категорияларын мындай бөлүп койдум да. Биринчиси убактысы жок, госслужбада иштейт же дагы бир жакта жүрөт. Варенье жасап жүргөнгө убактысы жок да. Анан экинчиси билбегендер бар. Өмүрү андай нерсени кылып көргөн эмес. Лучше давай закажу деп туруп, неме кыла коет, заказ кылып коет, биз берип коебуз да. Ошондой категориясы бар. Кээде баягы жетиштүү өлчөмдө жасай албай калат, кышка даярдык. Анан түгөнүп калганда, жана дары дармек ичип отургандан көрө тиги малинаны кайнак сууга кошуп алып ичкен, бул баягы простуда, наркотик ооруларга сонун жардам берет да. Ошондойго ала беришет да. Айтып атпаймынбы, мурдагыдай сатуу анчалык эмес. Бирок болуп атат, Кудайга шүгүр, жаман эмес. Жоктон жогору деп коет го. Бирок ошол азыр биз AgriLife долбоорунун негизинде биз азыр кайра иштетүүгө быйыл мен дагы көп басым жасайын деп атам да. Буга чейин деген ушу поляларга чыгып, дыйкандардын ийгиликтерин тартып, баягы мотивация берип, иштеп долбоор иштеп жүрдү да. Анан сенин ийгилигиңди тарттык, аябай жакшы сонун ийгиликтерге түшүмүңдү мындай сонун элдер көрүп аябай суктанып атышат да. Анан кийин ал бул эмнени айтып атат? Аракет кылып, дыйкан жакшы эле өстүрөт экен. Природный климатический условиялар жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок кийинки деңгээл бул сактоо, анан кийин переработка,
анан экспортко чыгып сатыш. ооба. Кече күнү министерствонун өкүлү менен сүйлөшүп калдым. Айыл чарба министрлигинин өкүлү менен кайра иштетүү долбоорунун үстүнө иштеген адистер менен сүйлөштүм. Айтып атышат. Биз чет мамлекетке, мындайча айтканда, биз кичинекей чоң мамлекеттердин арасында бир кичинекей мамлекет экенбиз да. Анан биз чоң объем менен мындай конкуренция бере албайт экенбиз. Бирок биздин эң башкы преимуществобуз экологически таза, горный, жанагындай плюстарыбыз көп экен да, климатический перепаддар жана мөмө тиешелүү. Ошондуктан биздин артыкчылыктарыбызды ошону пайдаланышыбыз керек экен да. Анан переработка боюнча айта турган нерсем, холодильник коеюн деген бир пландарың барбы? Мисалы үчүн сен азыр бир сезондо канча тонна мөмө жыйнап койгонго мүмкүнчүлүгүң болуп атат? Эми мен өзүмдүн жеримди айта турган болсом, орточо эсеп бир 50-100 деп коелучу тонна. Жалпы мөмө. Жалпы мөмө. Бир сезондо. Бир сезондо ошончо киргизсем бата турган бир холодильник коет элем да, если коюп кала турган болсом. Анан бул мүмкүнчүлүк баарында эле бар эмес да. Мен тегерек четимде дагы дыйкандар бар. Анан ошолор менен да сүйлөшүп калганда айтат да, ушу бирөөбүз эле ушундай кыла турган болсок холодильник, биз деле алып барып ошол жерге хранить этип, анан ошол жерден сактап туруп, жана элдер келет, өздөрү элечи, казагы келет, орусу келет, бизге оптом фуралар менен алып кетерлек дегендер келип сурайт да, бизге объем керек дегенде отуруп калабыз да. Мынакей. Сбыт маселе деп атпайсыңбы? Анан негизи бул сбыт маселесин уже чечип колго алып койгон байке эжелер бар да, сыртка чыгарып жүрөт. Анан эми баягы колунан келген киши кыла берсе туура эле болот. Келечекте эми биз деле аракет кылабыз ошол нерсеге. Ошол себептен да жана блогтор жүргүзүп, ошолор менен таанышып, баягы иштер болуп атат аз-аздан. Ар бир нерсени айтып атпайбы, баягы аракетин кылып баштасаң эле, баштаган иш бүткөн иш да. Боло берет. Кудайым буйруса, ниет түз, ошондой кылабыз дедикпи, значит, боло турган эле иш го дейм. Демек, ушул 50 тоннадан 100 тоннага чейин 3 гектар жерден ооба, ошондой потенциал бар, э? ооба. Эң көп тонна тоннажы менен чыккан кайсы культура чыгып атат? Ежа малина. Ежа малина. Ежа малина тең эле албайт го, себеби бир түп малина интернеттен деле окусаңар болот, 3-5 килограмм берет да, потенциалы ошондой бир сезонго. А жана мен өстүрүп аткан Лохнес деген сорт 20 килограммга чейин деп айтып атат да, интернеттечи, китебинде деп коет го. Анан мен өзүм өстүрүп, жазасын да ар бир сатылган килограммдардынчы. Анан аягында, жыл аягында эсептеп келгенде, меники бир плюс-минус 18 килограммга чейин барыптыр да, бир түп. Себеби ал жерде немелер да бар. Агроспан менен үстүн жабылбай калган жерлер үшүк алып кеткен да. Ошол жерлер. Сен жактан кетти. Ал жак менден кетти. Мен ал атайын деле кылгам. Себеби биринчиден агроспаным жетпей калып, экинчиден жаппай койсом эмне болот экен деп туруп, бир катарыны жаппай койгонбуз да, атайын элечи. Мүмкүнчүлүк бар эле барып агроспанды сатып алып келип жаап койгонго. Бирок атайын көрдүм да, эмне болот экен десем, чындап эле үшүп кетти. Ал жерде мөмө берген жок. Түптүгүнөн анча-мынча берди. Анан ар бир саткан тоннаны эсептеп туруп, жанагы көчөтүмө бөлгөндө жанагы сумма келип чыгып атат да. 18 килограмм. Элестетиңиз, бир эле түптөн. Анан ошол себептен да элдер ошол көчөткө кызыгып атышат депчи. Ежевикага бир кичине токтолуп кетели, э? Мен ежевикага өзүм да аябай кызыгам. Ошон үчүн мындай ойлоп калбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бир гана ежевикага эле басым жасап, элдин баарын ежевика өстүрүп салууга деген бир максат жок, туурабы? Ооба. Азыр мисалы үчүн мен бакыттан деле сурасам, көп дыйкандардан сурасам, опыты бар десем, биринчи орунга барып ежевиканы койбойт. Например, сен биринчи орунга кайсы культураны коесуң? Эмнеси боюнча? Киреше жагынан эң башкысы киреше го эми. Азыр бизнес, эгер бизнес тараптан карасак киреше. Эми эгер баягы ар ким ар кандай жагынан карашы мүмкүн, бирок эң башкысы мен мисалы мен кылам десем, мен биринчи очередь математиканы эсептейм да. Киреше кайсы жактан көп түшөт? Мен Анан бат. 3 культурадан малина, клубника, ежа малина боло турган болсо, клубникага коет элем. Клубника деген аз убакытта кайтарып аласың да акчаңды. Бирок көбүнчөсү качат. Себеби кыйын. Түшүү көп. Түшүүгү көп. Бирок бат аласың. Акчанычы кайтарып аласың. Канча убакыттын ичинде алса болот? Мисалы үчүн августта отургузулат да. Августта көчөттөр отургузулса, эртең майда уже аласың. 10 айдан кийин уже. Ошондо 8-ай болуп атат, тиги жак 4, бул жакта 3, 5.
примерно ошо 10 ай деп коелу. Ооба. Ошондой кылып алсаң болот. Кээде жазында деле апрелде отургузуп, уже майларда жана гүлдөп кайта бере берет 2 айдын ичинде. Ооба, ошолор. Клубниканы бат алсаң болот. Эмнеге жанагы экспортерлор деле келсе, допустим, бир фура келди да, фуранын 50% клубника толот, 30 же 40% малина, анан 10 же 20% эже малина болот да. Эже малина азыраак кетет. Анан немеде жаза берет комментарийде да адамдарчы, убагында клубниканы элдер мактап, анан баардыгы ошол тармакка барып алып, баасы болбой калып, силер алдап атасыңар, эже малинаны мактап атасыңар, башка кылып атасыңар депчи. Анан мен айтам, сени эч ким кыйнаган жок го, сени бирөө алдаган деле жок. Болгону биз ушул потенциалын айтып атабыз, ушунча берет экен депчи. Анан сезон убагында жанагы массовый деп коет го, массо бышып аткан учурда 100 сомго чейин түшөт. 100-120 сом болду да мына 2025. А бирок башында бышып баштаганда 330-350 болгон да. Анан сезон бүтүп атканда уже азая баштаганда кайта эле ошол 300-350ге чыгат. Болгону ортолукта 100-120 сомго түшөт. Ал деле жаман эмес да, жаман ал деле. Неге жаман? 100 сомду ким берет деген сөз жана анча терип атсаң. Бир эле катаман көп да. Түшүм аябай көп болот атпайбы? Анан общий чогултуп туруп ошону жанагы килограммдан бөлө турган болсоң, меники бир 180 сомдон айланды да. Орточо баасы. Орточо баасы 150-180дин ортосу. Эми жаман эмес бул. 1 килограмм. Ежевиканыкы ошол. Ежевиканыкы. 180 менен эсептегенде сеники 70 соток болуп аткан, туурабы? 65 го дейм. 65 ошол жалпы сезондо канча түшүм алынды? Жалпы ошо 70 сотка. 30 тоннага жакын. 65 сотканан эле 30 тонна алынды да. Бул точный данный эмес, болжол менен. Ооба, болжол менен. Плюс минусу бар да бир аз. 30 тонна 180ден көбөйтүп койгула, мына мотивация. Ооба. Ошол жагын эсептесеңер, эми баягы немеде, кандай десем, быйыл меники жакшы болуп берди да. Мисалы үчүн ошондо мен тааныган эле ошо дыйкан балдар бар, мага окшогон. Ошолор бир жыл аябай баягы мындайча айтканда дыйкандардын номер 1 болуп аябай өстүрүп, ошондой болгон да. Кийинки жылы бир аз аксап калыптыр да. Өсүмдүгү бир аз ооруп калыптыр. Анан кийинки жылы андай түшүм болбой калды да. Ошол себептен бул деген баягындай бир жыл болсо бир жыл болбой калышы мүмкүн. Ошол себептен даяр болуш керек ал нерсеге. Жөн эле мындай анча түшүм бере бербейт. Эми андай эмес экен да. Постоянно эле жакшы боло бере турган болсо анда билбейм. Андай болбойт го дейм. Агрокурстан мен кайра агрокурска келдик. Агрокурстан ушул нерселерди сурашым керек экен да. Кантип ошол деңгээлге чыксак болот экен да. Мен жаңы баштап аткан кишиге кызык да. Биз ежевикага токтолобуз деп туруп, клубника кетип калдык. Баары биринчи орунга баары кулпунай коюп өткөн да. Мен ошону коймокмун. Киреше жагынан, алыш жагынан. Эгер түшүм көп алам деп эметсеңер, анда ежевиканы тандасаңар болот. Малинанын да плюсу бар. Малина илгертен жеп келген элдер дагы деле жей берет. Көнүп калган да. Эже малина жаңы культура да. Бул бүлдүркөн менен малинаны кыйыштырып, анан келген продукт. Анын пайдасы көп экен, бирок баягы элдер көнбөгөнгө жакшы спрос анчалык эмес. Биз ежевиканы өзүбүз далилдеп, кайсы сортун өстүрүш керек? Мунун аябай көптөгөн сорту бар экен. Биз өзүбүз ушул деңгээлдебиз. Азыр ежевиканы коркпой көбөйтүп алсак деле коркунуч жокпу деп ойлойм да. Анткени кайра эле жанагы сүйлөшүп келгенде сбыт маселеси кээ бирлердин ою пикири башкача экен, кээ бирлердики башкача экен. Бир бети айтат экен, көп болуп кетсе арзанда жаман болуп калат деп. Бирок министрлик жактан айтып атат, эгер бир сорттогу, мисалы лахнас жакшы достойный сорт деп эсептейм да. Ошол бир өзгөчө бир объем бере алсак, экспортко чыгып, ошону менен да таанымал боло алабыз деп ойлоп атам да. Бул эми биз үчүн жаңы нерсе да. Кыргызстан үчүн малина менен клубниканы көп бүтүрсөк, азыр болсо брусника бар, голубика бар, чычырганак бар. Да, бизде көп мөмөлөр бар да. Ошолордун бизде өнүгө элек, мына ежевика азыр ошо очеркте турат да. Ошону өзүнүн оюң кандай? Муну менен биз таанып алсак болобу? Мындайда мен көп кишилерге айтам. Кээ биркилер комментарийге жазат, өздөрү деле келип сурап калат. Эже малинаны ушунчалык көп киши тигип атат. Бул өтпөй калбайбы, башка болбойбу депчи. Анан мен айтам да, биз Кыргызстан өзү кичинекей эле мамлекетпиз. Анан азыр эсептеп көрө турган болсок, эже малина тиккен кишилер, гектарлап тиккендер деп кол менен эсептеп койсоң болот да. Ашып кетсе 100 киши тиксинчи гектарлап. Общий объемду алып карасак бир 200 гектар тигилсе, эже малина.
Биз ошол 200 гектардан тапкан мөмөлөр менен весь Россияны же Казакстанды камсыздап бере албайбыз да. Туурабы? Бир 2-3 областына жетиш мүмкүн. Анан жанагындай холодильниктер болсо, ошол жерлерге сактап, же болбосо заморозка деп коет го жана, шоковый заморозка. Ошондой жолдорун издеп, мындай издене берсе боло береби дейм да. Анан жөн эле баягы пессимист адамдар болот го. Болбойт, өлдү бул, бардыгы тигип алды, андай мындай. Бир жыл ошондой болуп калса эле болду. Мисал үчүн жанагы эле айттым го сизге. Ошончо көп киши тигип алды деп коелу. Анан ошол мына кыш кеч келди го быйыл. Жазында балким аябай суук болуп, үшүк алып кете турган болсо көпчүлүгүнүн. Ежемалина жок, кайта эле баасы көтөрүлүп кетти. Ежемалинаны кылыш керек экен деп. Ошондой экен да. Эгерде сага жакса бул культура, көзүң жетип атса ошол ишти кылганга, баштап көрбөйсүңбү деген сөздү айткым келип атат да адамдаргачы. Коркпогула, бул деген жашоо мындай кылып көрбөсөң жөн эле жана керки негативщиктер бар, ошондой боло бериш. Андай адамдар мага Жасай берсең, мүмкүнчүлүктөр көбөйө берет, өсө бересиң дегендей да. Ниетиңе жараша да бардык нерсе. Биз жыйынтык чыгаралы. Жалпы кайрылып койсоң болот. Кандай сунуштарды бересиң? Анан эң ката кетирип алыш үчүн бир чоң бир кандай ката кетириш мүмкүн дыйкандар? Ошо менен акырындан жыйынтык чыгарып салалы. Мен ушу дыйкандарга кайрылып кете турган сөзүм, баарыңар байкап атасыңар, глобальное потепление деген бир жаман көрүнүш келатат. Глобальное потепление. Глобальное потепление. Бул деген бизге да түздөн түз тийиштүү да. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Баягы эле сугаруу процесси, методу кандай болуш керек? Мурдагыдай арыктан агып турчу эле го суларчы, ошондой бара-бара азаят болуш керек. Эмнеге мына Айыл чарба министрлиги жанагындай суу башкармалыгы деппи, кыскасы кошулду да. Бул деген суунун азайып аткандагы бир белгиси деп ойлойм да. Анан барган сайын баягы сууну азыраак талап кыла турган культураларга өтүшүбүз керек. Анан колдон келишинче жанагындай капельный лента деп коет. Сууну үнөмдөп пайдалана турган методдорго өтүшүбүз керек да. Себеби суу мурдагыдай болбойт, талаш болот. Айтып атпайбы, кайсы бир жылы ушу суунун артынан чоң согуштар болот депчи. Ошол себептен азыртадан көнүп ошол жолго өтө бергениңер туурараак болот деп ойлойм да. Себеби сууну үнөмдөп колдоносуң, түшүмдүүлүгүңө дагы сонун жанагындай натыйжа берет. Дар дармегин азык заттарын бергенде да капельный лента өтө жакшы. Ошол жолго өтө бергиле. Бара-бара ошол жолго өтөбүз менин оюмчачы. Жанагындай скважинанын аркы нерселерди үйрөнүп, мен курста айтып кетчү нерсе, ошол жагындагы кенен мындай айтып берем деп мындай өзүм неме кылып атам да. Себеби ал мындай айтып атпайм, элдер ойлоп коет, мындай бир шлангин жаткыздың, капельный лентаны чыгардың, жок, ага чейин бул жактан сууну алып келишиң бар да. Ал жактарын неме кылыш керек, эске алыш керек. Биздин азыр убактыбыз деле чектелип баратат. Мунун баарын айтып берсек дагы бир күн өтөт, ошондуктан курска келип билип алышат. Стратегический мышление, стратег айыл чарба болобу, кайсы жагы жумуш жак болбосун, кайсы тармак болбосун, айыл чарбадан деле тышкары алдын ала ойлонуп коюш керек да. Албетте эртеңки күнү Кудайга эле таандык эмне болуп кетет экен. Бирок ошентсе деле болбой, мына бизге бакыт айтып атат. Суу маселеси жаралышы мүмкүн. Азыр эле жаралып атат кээ бир жерлерде. Ошондуктан муну азыртан ойлонуп, маалымат топтоп, альтернативный жолдорду издеп деген нерсеге чакырып атасың. Туурабы? Жакшы нерсе. Жарайт анда. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин ушундай кышка байланыштуу эшикте кар жаап атат, Кудайга шүгүр. Биз эшикке чыгып көп съемка кыла албайбыз, ошондуктан биз дагы подкаст форматына дагы тартып калдык. Мынакей биринчи алгач каарманыбыз Бакыт болду. Мындан ары поледан тартабыз, агрокурс кылат экен. Андан тышкары видео курстарды даярдайбыз буюрса, жакында ошол боюнча да сүйлөшүүлөр болуп атат. Кыргызстан булуң бурчунан, ар бир айылынан өзүңөр силердер телефонуңардан эле карап эле керектүү маалыматтарыңарды топтоп, ошол жерден дыйканчылык менен алек боло берсеңиздер болот. Ошондой деңгээлге да жетебиз буюрса, ошого да Бакыт салым жасайм деп атат. Биздин подкаст формат кандай жакты силерге? Өзүңөрдүн ой пикирлериңерди айтып койгула. Биринчи баягы кемчилик жок болбойт го. Адам пенде болгондон кийин. Ошондуктан эгер кемчиликтер болсо эмне деп койчу эле?
жаманын жашырып, жакшысын ашырып коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Анан дыйканчылыгыбыз жалпы ушул жыл аябай кирешелүү болсун, дыйканчылыгыбыз өнүгө берсин. Ар бир дыйкан маалыматы көп болсо, орусча айтат, информирован значит вооружен. Маалыматы көп болгон адам дүйнөнү башкарат деп коет го. Ооба. Ошондуктан маалымат топтой бериңиздер. Канчалык маалыматыңар көп болсо, ошончолук өзүңөр жолуңар да ачылат и кыйынчылыктарга туруштук бере аласыңар. Ооба. Бакыт мырзага эгер дагы суроолоруңар болсо, биз бере беребиз. Агро курсуна келиңиздер, аябай кызык болчудай. Биринчи алгач курсуң болуш керек, э? Ооба, мен дагы ушу подкасттын аягында сизге ыраазычылыкты билдиргим келип атат. Бая буга чейин айтып атпаймынбы? Иш кылып жүрүп, подкасттарды угуп жүрүп анан бир кандай десем, кыялдарымдын бири эле да. Мен да подкастка катышып, ошол жерден суроо жооп кылып, кандай болот экен деп өзүмчө элестетип анан өзүм эле жүрөм да. Ти журналист болуп өзүм суроо берем, анан кайта өзүм жооп берем. Ошондой нерсеге карабайсызбы? Ниетке жараша Алла Таала алып келип ушул нерсе болуп атат да. Ошоңузга да чоң рахмат. Негизи подкастка мындай чоң жетишкендиктерге жетишип бир нерсени кыйратып койгон кишилер чакырат го. Мен түшүнүгүмдө ошондой да. Биз эми анчалык деле эмеспиз, бирок ошентсе дагы бир ишибиздин результатын көрүп сиз чакырып атасыз да. Ошого чоң рахмат. Эми бая билгенибиз менен бөлүшүп атабыз. Кыскасы ошол. Анан курс жөнүндө айта турган болсом, ошо биринчи жолу болуп атат. Анан максимально элге пайдалуу кыла турган оюм бар. Ал жакта дагы. Подкасттарың көп болсун. Дыйканчылык менен элдерге дыйканчылык жана кетмен көтөрүп алып, баягы кыйналып жүргөн, жүдөп какап жүргөн дыйканчылыкты элестетебиз. Бизде бакыт ошол үлгү болуп кийин аябай мындай агробизнесмен катары сени тартып калалы. Мындай подкасттарына дагы көпчүлүгүнө барып, ошондуктан өнүгүп өсө бер. Урматтуу мекендештер, биз эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.